Саламатсыздарбы? Парламент көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Өтүп бара жаткан жумада парламентте өкмөттүн 2017 жылдагы ишинин жыйынтыктары талкууга коюлду. Кезек жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө. Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү аткарган иштери, алдыдагы пландары тууралуу жогорку кеңеште отчет беришти. 2017 жылдын негизги жыйынтыгы бул экономикалык өсүштүн оң динамикасын жана туруктуулугун сактоо болду. Башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан кетти. Бул ген прокурордун иши бүттү. Аны жамандап эле. Аз биринчи добушка болу, отставкага боюнча. Төрага Дастанбек Жумабеков Ош базарында чыккан өрттөн жабыр тарткандарды кабыл алды. Биз азыр кайсы жерге барып, үйүргөндөн көтөрүп бара турган акчабыз ош жерде. Биздин наличкабыз да күйүп кетти. Товарыбыз күйүп кетти. Эчтеке ала албай калдык. Биздин көз алдыбыздан да күйүп кетти. Төраганын орун басары Асель Кодуранова баштаган депутаттык делегация расмий иш сапар менен Санкт-Петербургка барды. У нас в Кыргызстане в сентябре этого года пройдет очень крупный международный культурный проект. Это Всемирные игры кочевников. И я, пользуясь случаем, хочу пригласить уважаемых глав парламентов при СНГ, стран-участниц МПА СНГ принять участие в качестве почетных гостей на этом мероприятии. Жогорку кеңеш башкы прокурор Индира Жолдубаеванын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу боюнча мамлекет башчынын сунушун колдоду. Коррупциянын күч алышы өлкөгө доо кетирет. Анын тамыры жайылып, кенен орун алышы кайдыгерликтен келип чыгат. Мында прокуратура өз милдетин так аткарбай калганын, адам укуктары одону бузулганын президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев белгиледи. Башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматынан бошотууга макулдук берүү тууралуу президенттин сунуштамасы пленардык жыйындын кароосуна коюлду. Аны менен президенттин аппарат жетекчиси Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Айтымында башкы прокурорго өлкөдөгү антикоррупциялык чараларды координациялоо боюнча милдет жүктөлгөн. Бирок башкы прокурор тарабынан көрүлгөн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаралар жетишсиз болуптур. Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктардын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Өлкөнүн эң чоң проблемасы же чиновникти жазалоонун жеткенчеги кызматтан аны алуу. Ошондуктан мындай көрүнүш менен гана чектелбестен четинен жоопко тартып, кийинкилерге сабак берүү пикирин депутат билдирди. Биз келечекте башка жаңы келген УКМКнын башчысы, жаңы келген башкы прокурор саясий заказдарды аткарбаш үчүн, алар адилеттүү иштеш үчүн, калыс иштеш үчүн, эл үчүн иштеш үчүн алардын жоопкерчилигин алып башкаларга сабак боло турган кылышыбыз керек. Мына ошондо Кыргызстандын келечегинде мындай окуялар кайталанбайт. Талкууда депутат жаңы шайланган башкы прокурор дагы мурунку аткарылбай калган иштердин өтөөсүнө чыгуусу керектигин көтөрдү. Келерки генералдык прокурорго биринчи кезекте прокуратура башкы эсерлик функцияларын катыш керек. Козголгон иштерди кайрадан текшериш керек, кыскартылган иштерди кайра текшериш керек. Анан бир жыйынтыкка кириш керек. Иш алып барууда аталган тармактын багытын өзгөртүүнү Мыктыбек Абдылдаев сунуш кылды. Болбосо тергөө функциясын прокуратурадан алып салгандан бери жөн гана статистикалык маалымат берген орган болуп калганын кошумчалады. Мен дагы кечээкү башкы прокурор болуп иштегем да. Давленияга чыдаган прокурор бар, чыдабаган прокурор бар. Акыркы 8 жылда 3 башкы прокурор соттолду. Бирөөнө дагы чалабула иш козголду. Тарыхта мындай боло берсем да бул кызматты жоюп коюуга туура келеби же келбейби? Чынында прокуратуранын укук милдеттерин кайрадан карап чыгуу зарылдыгы турат. Ал эми кызматтан кетип жаткан башкы прокурордун дарегине ар кандай орунсуз пикирлерди айтууну депутаттар ылайык көрүшкөн жок. Бул ген прокурордун иши бүттү. Аны жамандап эле болду. Аз биринчи добушка болу, отставкага боюнча. Ошентип башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматынан бошотуу боюнча президенттин сунушу жогорку кеңештин депутаттарынын бир экөөнү эске албаганда толугу менен колдоп беришти. Макул 105, каршы 2, баары 107, катталды 110, токтом долбоору кабыл алынды. Экс башкы прокурор Индира Жолдубаева менен УКМКнын мурунку төрагасы Абдил Сегизбаев отставка менен гана тим болбостон жоопко да тартылышы керектигин депутаттар айтып чыкты. Бул аптада жогорку кеңештин депутаттары саясий куугунтук жеп, абакка түшкөн саясатчылардын жакындары менен жолугушту.
Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Канат Исаев, Максат Кунакунов, Райкан Төлөгөнов жана башка бир катар камактагы саясатчылардын жакындары жана жактоочулары соттун чечимдерин кайра карап чыгуу талаптарын айтты. Алардын пикиринде соттор жалган жала жаап, саясий буйрутманы аткарган. Жолугушууга келгендер оппозициялык саясатчыларды абакка салган кызмат адамдарын жоопко тартууну талап кылды. Көп учурда тергөөчүлөр фальсификация кылып атат. Эмне үчүн дегенде саясий заказ болуп атат. Көп иштерде ошону токтотушубуз керек, урматтуу депутаттар. Миллиондогон сом доого жыгылган сынчыл журналисттер дагы кырдаалдан чыгуу тууралуу пикирлерин айтты. Башка жакта пропаганда, мамлекеттик пропагандага тыюу салынат деген сыяктуу нерсе жөнүндө дагы ойлонуп көрүш керек го. Камактагы саясатчылардын жактоочулары айтылган иштер боюнча депутаттык комиссия түзүп, ага тажрыйбалуу юристтерди дагы кошууну сунуш кылды. Вы все видели, какому беспрецедентному давлению подвергались как свидетели, так и даже мы, адвокаты, подвергались давлению как со стороны спецслужб, так и со стороны органов прокуратуры. Бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек. Ушул эле топту баарыбызды генералдык прокурор кийинки жумада кабыл алса, иш башталсын. Иш башталсын. Баарыңыздар мен ошол жака чакырам. Кийинки жумада генералдык прокурордун биринчи милдети ошондон башталсын. Себеби алар кээ бир иштерди кайра карап эмес укукту бар да, иш башталып кетет. 3-чү комитет боюнча комитетте ушул эле сөздөр айтылат. Комитет көзөмөл койсун. Ушул биз 8 депутат жазган катты комитет көзөмөлгө алып, бир майдын 15-теринде кайра карайлы. Ген прокуратура эмне иш кылды? Эл өкүлдөрү депутаттык комиссия түзүү боюнча токтом долбоорун тармактык комитеттин кароосуна алып чыгарын жана айтылган бардык сунуштар жаңы башкы прокурорго жиберилерин билдирди. Таза сууга муктаж элеттиктердин көйгөйү чечилиши ыктымал. Себеби Дүйнөлүк банк 3 облустун 53 айылын ичүүчү суу менен камсыз кылууга 43 миллион 200 миң доллар каражат бөлүүдө. Парламент айылдарды таза суу менен камсыздоо тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Бөлүнгөн акча адилеттүү жумшалабы? Суу менен камсыздоо иштери канча убакытта бүткөрүлөт? Кийинки материалда сөз болот. Макулдашууга ылайык. Дүйнөлүк банк берген каражаттын 12 миллион долларга жакыны гранттык болсо, ал эми 14 миллион 500 миң доллары жеңилдетилген насыя болуп саналат. Алынган акча Чүй, Ысык көл, Ош облустарынын 53 айылын, тагыраагы 110 миң адамды таза суу менен камсыз кылууга жумшалмакчы. Ошол 8 миллиард 882 миллион сом каралыш керек. Бул акчага туурабы? Жалпы 425 айылды суу менен камсыз. Андан сырткары 27 райондун борборуну канализация жана таза суу менен камсыз кылышыбыз керек. Сиздерде расписание барбы деп атам ошол боюнча? Расписание бар. Мен өткөндө канча жылдык мындай картага дагы чийип, ар бир облус боюнча картага да киргизип койдук. Ошондой эле бул долбоорго Кыргыз өкмөтү дагы 7 миллион 200 миң доллар көлөмүндө кошумча каржылоого тийиш. Канча жылда куруп бүтөсүздөр таза суусун? Проекттин эмесинде 5-6 жылда бүтүрөбүз, 53 айылда. Бул эмне деген иш анда? 53 айылды 5 жыл, 6 жыл таза суу менен киргизсеңер. Анда бул 7 миллион 200 миң доллар бюджетте биз жылда ушунча бөлүп бере аласыздарбы? 7 миллион 200 бул деген ошол. Бул 500 миллион сом болот. Ооба, бизде каралып атат. Жылда азыр биз таза сууга бюджеттен капстройга канчадан бөлүп атабыз? 150 миллиондон. Отдельно 150 миллион. Ооба, бул каражатка кирбейт. Кирбейт. Эми ошону табасыздарбы? Ооба, табабыз. Сүйүнүп атам, табыңыздар. Бул жакшы нерсе. Бирок бул жерге жазылгандан кийин иш бүтүш керек да. Ушул сыяктуу эл аралык донорлордон алынган каражатты сарамжалдуу жана өз багытында пайдаланууга депутат чакырды. Эч кандай ушул өкмөт тараптан, тийиштүү ишканалар тараптан мындай кемчиликтер болбош керек. Силер колдоо көрсөтүп, даяр болуп турушуңар керек. Мына донорлор акчаларды бөлүп берип атат. Силер тараптан келишимдер түзүлбөстөн ушу кармалып калып атат да, мындай болупчу. Талкуу жүрүшүндө депутаттар тарабынан айылдарды таза суу менен камсыз кылуу жаатында элет тургундарынын нааразычылыгы көп экени белгиленди. Ошондуктан өлкөнүн башка аймактарына да көңүл буруу, курулуштардын сапатына көзөмөлдүү күчөтүү сунушу берилди. Жыргалаң болсо таптакыр эле ушунчалык на такой высоте находится, да, ушунча адамдарды кууратып тиги Жыргалаң речкасынан деген суу алышат экен да, ошону ичишет экен да. Бул туура эмес нерсе деп ойлойм да, азыркы 21-кылымдагы. Алабука чаткал району боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Ушул боюнча айтып койсоңуз, таза суу боюнча. Биз Алабуканын өзү анан жанакы Сапа деген айылдарды
камтыган. Алып аткан өзү бар. Бул экинчи этап менен кетип атат. Таза суу менен камсыз кылуу курулуштарын коруучу фирмалар тендер аркылуу тандалып алынып, суунун тарифи жергиликтүү кеңештер тарабынан коюлары белгилүү болду. Белгилей кетсек, туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык 2026 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдары таза суу менен камсыз кылынууга тийиш. Бирок президент аны 2023 жылга чейин бүтүрүү тапшырмасын берген. Өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен ушул багытта аракет жасоодо. Төрага Дастанбек Жумабеков Ош базарында чыккан тилсиз жоодон жабыр тарткандарды кабыл алды. Жолугушууда ал жерде иштегендер жардам сурап кайрылышты. 30 жылдан ашуун базардагы күркөлөрдү ижарага алып иштегендер кошумча каражат табууга, аларда булактар жок экенин айтып, банктан алган карыздын үстөк пайызы өсүп жатканына кейишти. Ошондой эле күйүп кеткен товарларына жеңилдик кылып, компенсация төлөп берүүнү суранышты. Буга чейин мамлекет тарабынан эч кандай жардам сурабаганын билдирген айымдар үй бүлөсүн багып, балдарын окутууга жардам берерин айтып ызаланышты. Бизден сиздерден сураныч ушу көпчүлүк элдин атынан. Биз азыр кайсы жерге барып үйүзгөн көтөрүп бара турган акчабыз ошол жерде. Биздин наличкабыз да күйүп кетти. Товарыбыз күйүп кетти. Эчтеке ала албай калдык. Биздин көз алдыбыздан да күйүп кетти. Төрага Дастанбек Жумабеков жооптуу тармактын өкүлдөрү иштин чоо жайын иликтеп, маселе өз ногу менен чечилерин кошумчалап, мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлөрүн айтты. Мамлекет тараптан кандай жардам болсо, эжекелер, мен аяна-чейин чыгам, сиздерге бердирем. Бул эмгек менен тапкан акчаны мынтип өртөп кетишин мен аяна-чейин чыгып сиздерге изилдеп беремин. Ошондой эле ал келерки аптада ушул маселе боюнча атайын отурум өткөрөрүн кошумчалады. Белгилей кетсек, Ош базарынын 2,5 миң чарчы метр жери күйүп кеткен. Кен байлыктарды иштетүүнү көздөгөн фабрикадагы түзүлгөн кырдаал, аларга тиешелүү айрым мүлктөрдүн жергиликтүү тургундар тарабынан өрттөлүшү өкмөттүн жетишерлик деңгээлде иш алып барбай жатканын көрсөттү. Мындай пикирди депутаттар КСДП фракциясында өкмөттүн отчетун угууда билдиришти. Кемчиликтерден тышкары аткарылып жаткан иштер деле арбын. Фракциянын жыйыны жакшы жаманын таразалап көрүп, өз баасын берди. 2017 жылдагы өкмөттүн иши жөнүндөгү отчетту премьер-министр Сапар Исаков берди. Анын айткандарына таянсак, өткөн жылга белгиленген иштер негизинен аткарылган. 2017 жылдын негизги жыйынтыгы бул экономикалык өсүштүн оң динамикасын жана туруктуулугун сактоо болду. 2017 жылы экономикалык өсүш 4,6% түздү жана болжолдуу көрсөткүчтөн 1,1%га ашты. Дегенде эле Казармандагы окуя боюнча өкмөттүн аракетсиздиги белгиленди. Берден ички иштер министри айтып койсун, бул мурун эле инцидент пайда болгон. Кимдер күнөөлүү болгонун тастыктаган. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт буга чара колдонгон жок. Мына ошонун кесепетинен колунан келбейт экен деп туруп, аким баш болуп уюштуруп, бүгүн ушул абалга алып келип атат. Минтсек бир да инвестор келбейт бизге. Ички иштер министрине тиешелүү тапшырманы бердим. Ал жерде жана зачинщиктер бар да, ошолорду териштирип, мыйзам чегинде биз ордоруна баарын келтиришибиз керек. Айтылган бирок аткарылбай жаткан иштер да жетишерлик. Сиз дайыма айтып келесиз, ушу 5 курулушту жаңа баштабайбыз, башталган курулушту бүтүшүбүз керек деп приоритет кылыпчы. Бул эң жакшы башталган бүтүш керек. А бирок Баткенде Ахматов мектеби бар, Жүш Ахматов. Өзү сай айылында турат, анклавда. Ошол мектепке 7 жыл болду да башталганына. Газы мектеби бар, 14-жыл башталган, 4 жыл болуп атат. Мергенов мектеби бар, 4 жыл болуп атат. Ормонов мектеби бар, 18-жылга акча карабай токтоп турат да. Биз анда изилдейли, муну канча пайызга бүткөнүн эме кылып туруп, мен аракет кылып эметип берейин, бүтүрүп берейин. Энергетика тармагын реформалоо үнөмдөөдөн башталууга тийиш. Ананда тариф саясатын туура жүргүзүү керек. Энергетиктер мына электр станциясы ТЭЦти абдан чоң көлөмдө дотация кылып атат. Ошол дотациянын бир бөлүгүн ревизия жасап туруп, Бишкек шаарында, Ош шаарында илгерки салынган үйлөрдү бүт бардыгын жылуулук менен мына жаңы технология менен чаптап жабып чыгыш керек да. Ошондо үнөмдөө болот, мощность дагы 2 эсе көбөйөт. Бюджеттен бериле турган каражаттын бере турган натыйжасында эске алуу керек. 3 миллион сомдун бөлүнбөгөндүгүнөн 1000 гектар жерге суу чыкпай турат. Минфинден 3 миллион сомду ушу кичинекей бир насосный станцияны киргизип коелу. Ошоне 1000 гектар жер сугатка ушуну киргизе албайт.
Мына ушундай чарбалык социалдык багыттагы бир катар маселелер боюнча пикир алмашуудан кийин өкмөттүн 2017 жылга отчету канааттандырарлык деп табылды. Кыргызстан фракциясы дагы аткаруу бийлигинин өткөн жылдагы аткарган ишин колдоду. Премьер-министрдин отчетунда айтылган маалыматтарга таянсак, өткөн жылы өнүгүүнүн темпи боюнча ЕАЭПтин курамындагы өлкөлөрдүн ичинен Армениядан кийинки 2-орунга чыккан. Ички дүң продукциянын өсүшү, инфляциянын деңгээли боюнча абал жаман эмес. Коңшулар менен чек араларда тактоо жагында да жылыштар бар. Отчет маалында депутаттар салык кызматынын дарегине сындарды айтышып, токойлорду мыйзамсыз кыркуу токтобой жатканын белгилешти. Ошону менен биргеле кум төрдүн мындан аркы тагдырына кызыккандар да болду. Социалдык объектилердин курулушу жаатындагы кемчиликтер туурасында да кеңири сөз болду. Өкмөттүн 2017 жылдагы иштери боюнча отчетуна канааттандырарлык деген баа берилди. Борбор болгон ушу Бишкек шаар боюнча Каргашалуу окуялар болгондон кийин гана маселени чечебиз деп чуркап калбай, алдын алуу иштери качан болот? Сөз түрүндө айта бербей, иш жүзөгө ашырып көйгөйдү өз убагында талдап кароого эмнеге мүмкүн эмес? Чек арада каза болуп жаткандар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Кийинки репортажда сөз болот. Тармактык комитеттин депутаттары кыргыз-өзбек чек арасында кырдаал кайталанып жаткан көрүнүштү болтурбай көйгөйдү чечүүнүн жолун издешти. Өзбекстан чек арачылары тарабынан биздин жаран окко учурап каза болуп атат. Мындан 2,5 ай, туура 2,5 ай мурун ошол эле Аксы чөлкөмүндө Алабка районунун Көксерек аймагында дал ушуга окшогон инцидент болуп, мен жеке оюмча Тышкы иштер министрлиги тарабынан тийиштүү чаралар көрүлгөн жок. Белгилей кетсек, ушул айдын башында Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Кербен чек ара тозотунун тилкесинде белгисиз себептерден улам өзбек чек арачылары Кыргызстандын жаранына ок чыгарып, натыйжада ал ооруканада көз жумган. 7 апреля Министерство иностранных дел вызвало посла Узбекистана и вручило ноту о том, чтобы провели всестороннее расследование, чтобы при этом было отмечено, что со ссылкой на Фергану, на решение премьер-министров и итоговый протокол о том, что нельзя было применять опять оружие. 20 жыл ичинде кыргыз-өзбек чек арасында 200дөй жаран каза таап, 100дөн ашууну жарадар болуптур. Качан гана каргашалуу окуя болгондо чуркап калбай, ишти алдын алуу боюнча план жок экенин айтып, эл өкүлү сын калды. У меня вот такое ощущение складывается, что у нас границы почти открытые. Как будто у нас вообще нет погранзастав и нет пограничников, пока соседние государства и пограничники к нам заходят. Устраивать такие уже не первые случаи проходят, проходя 2 месяца уже повторно, уже с гибелью. Чек ара боюнча, коопсуздук боюнча, эралык иштер боюнча маселелерге сиз кандай маалымат бере аласыз бизге? По распределению функциональных обязанностей этот вопрос у премьер-министра. Сиз кантип жооп бересиз? Мен просто сиздин убактыңызды аяп атам азыр. Искай Павлович, меня делегировали, мен келдим. Чек арачылар коңшу өлкө менен мамилени чыңдоо максатта эки тарапты сүйлөшүүлөр жүргөнүн ырастайт. Бирок эмнегедир эки тараптуу келишимге өзбек тарап кол койбой келет. Муну 29 мартта премьер-министрлердин жолугушуу болгондо дагы бул алганбыз тапшырманы. 7 апрелде жолугушуу болгон. Бирок ар кандай шылтоо менен өзбек тарап протокол кол койгондон качышты. Өзбекстанда чек ара жаатындагы маселе жер тилкелерине керт башы менен жооп берген атайын кызматкерлер бар экенин мисал келтирген депутат биздин өлкөдө бул көрүнүшкө кайдыгерлик мамиле жасалып жатканына кейиди. Алар 1 метр жерге да жооп берет, жанагы делимитацияда жерлерди иликтөө боюнча ошол топту жетектейт, жетектейт. А бизде ошо бөлүмдүн башчысы барып тактап кайра келет. Анан кийин бизде утро вице жаңыланат, вице тааныбайт. Анан бул барып кол коюш керек, бул барып кол койгуча алар өзгөрүлөт мнениясы, кайра кол койбой кайра кайтып келет. Себеби бизден барган вице дагы мына 1 жылда даже 1 жылга жетпестен мына 4 жылда 5 жолу алмашылып атат вицелерчи. Ал деген целый документ, чек ара боюнча документ менен таанышканга мүмкүнчүлүк жеткиче уже алмашылып кетет. Чек ара такталмайынча бизде бул инциденттер бүгүн да бүтпөйт, эртең да бүтпөйт, кийин да бүтпөйт. Ошондуктан мен сунуш кыламын бул маселени палатага алып чыгып кароону. Жылуулук борборунда кырсыктын кесепеттерин иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия иликтөөсүн улантып, булсам экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев суроолорго жооп берди. Мурунку өкмөт башчы модернизациялоодо курулуш келишимдерине дегеле техникалык жаатына аралашпаганын айтууда. Ал жылуулук борбору аварияга учурашын жетекчилердин иш билбегендигинин кесепети деп эсептейт. Белгилей кетсек, комиссия көп жагдайларда ачыкка чыгарышы менен Энерго холдингдин башчысы Айбек Калиев кызматынан алынды.
$386 миллион ошуга действительно переговорщиктер жакшы сүйлөшүп, бардыгын бышырып, бардыгын эсептеп, анан кийин бышыргандан кийин ошол результатка чыктыбы? Ошо оюңузду эле айтып койсоңуз. Мурунку өкмөт башчы Жантөре Сатыбалдиевдин айтымында Кытай тарап менен ал кредиттик келишимге гана кол койгон. Ал эми курулуш келишимдерине премьер-министрдин эч кандай тиешеси болбогонун, курулуш боюнча келишимдер электр станциялардын жетекчилеринин колу менен болгонун азил тамаша менен түшүндүрдү. Менин өкмөтүм, мен муну без ложной скромности айта алам. Ашты пышырып бердик. Араны эми жакшынакай кылып жеш керек эле. Тартибине салып, курулушту жакшынакай алып барыш керек эле. Аягына дейин бүтүрүш керек болчу. Аны мына мен жана сиз айткандай средства массовой информацияны угатам, уголовный иш ачыптыр, прокуратура ачыптыр, СМ ачыптыр. Жегемдер болсо чыксын, төлөсүн. Оштарда жебеген самсага пул сурап алам мен. Суроолорго жооп берип жатып, TBA компаниясын Кытай тарап өзү мактап сунуштаганын билдирди. Депутат Аида Касмалиева кандайча ал келишимде Кытай тараптын кызыкчылыгы көбүрөөк болуп калган деп суроо салды. Башка өлкөлөр, чет өлкөлөр макулдашууларда ошо кызыкчылыктарды өтө кылдантык менен карайт да. Атайын кымбат баалуу болсо дагы юристтерди карап алып келип, анан эгер жакпай калган болсо, анда сүйлөшүүлөр жүрбөш керек да. Эгер биз барын эле мындай чеки ооба макулбуз дей берсекчи, алдын алачы. Экс-премьер ырастагандай, ошол кезде жылуулук борборуна көп күч келип көтөрө албай калгандыктан модернизациялоо чечимине келген жана насыя ал деп эч ким мажбурлаган эмес. Алар шартты ачык айтып атат. Биздин шартыбыз ушундай. Ушуга көнсөңөр алгыла. Болбосо алар зордоп берген жок эч ким. Сатыбалдиев 2013-жылыда ушул сындуу авария болгонун ачыктады, бирок жылуулукту үзгүлтүккө учуратпай билдиришкен эмес экен. Мындан тышкары Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Кытайга кимдин эсебинен эмне үчүн барганы жөнүндө дагы комиссия мүчөлөрү кесиптештерине суроо салды. TBA көтөрдү да финансылык бүт чыгымдын баарын тең, туурабы? Жок, жаңылышасыз. Анткени себеби ал жерде биздин энергетика министрлигинин өкүлү жүргөн. Толугу менен ошол баардыгыбызды узатып, билетибизди ошол көтөрүп, мындайча айтканда колуна кармап алып, билет автобуска салганда ошол, узатканда ошол, түшүргөндө ошол болуп, мындай чыгымды эгерде бир нерсе төлөш керек болуп калган учурда ошол аркылуу жасалып атат. Ошон үчүн ал жерде TBA-нын мен колунда көргөн жокмун. Анын ар жагында ал экөө бир нерсе сүйлөшүп алса, аны билбейт экен. Депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Перимов комиссиянын 9 жыйыны өтүп, бир топ кызмат адамдарынын маалыматын угуу менен көптөгөн документтер чогулганын, анын негизинде комиссиянын иликтөө корутундусу даярдалып жатканын белгиледи. Бишкекте жол, суу, газ, канализация көйгөйлөр барган сайын оорлошо баштады. Демек, жаңы шаар куруу маселеси курч болууга тийиш. Андай көйгөйлөрдү жеңилдетүүнүн ордуна баш калаада орунсуз аткарылган иштер арбын. Жол салууда курулмалар тротуарларга чейин чыгып, көп кабаттуу үйлөрдү курууга сапатсыз материалдар колдонуп жатканын депутаттар аркыл маселелер саатында айтты. Нокен районунда ондогон жылдардан бери курулуп бүтпөй жаткан мектептер бар. Ушул райондогу Достук айыл аймагынын Ынтымак айылындагы 1991-жылы башталган 530 орунду мектеп мына быйыл 27 жыл болот. Ушул малга чейин бүтпөй турат да ушул мектепчи. Тоостородогу жагымсыз окуянын чыгышына ким жооп берет? Мына өкмөткө келсе делегация болуп райондон аларды кабыл алган эч ким болгон жок. Жыйынтыгында мына ушундай окуяга күбө болдук. Дагы да биз баягы чабалдыгыбызды көрсөттүк. Качан эл көтөрүлүп чыкканда анан кыйын болуп барып токтотуп калдык. Коңшу өлкөлөр кошуна өлкөлөргө un азыктарын экспорттоон ишке ашырып жатса, Кыргызстан өзүнүн рыногун казак ишкерлерине алдырып койду. Сегодня в Узбекистане строится, что строится? Зерновые мелькомбинаты строятся. В 3 раза больше увеличили поток зерна и в 3 раза уменьшили поток муки. А мы сегодня что делаем? Мы открыли казахским компаниям, казахским мукомолам, весь рынок отдали. Те люди, которые говорили, что это перемещение товаров на границе, сегодня уже заговорили о контрабанде, когда до них коснулось. Это получилось что-то, когда хотели как лучше, а получилось как всегда. И сегодня что? Барлык мелькомбинаттар фактически закрываются. Те же налоги түшкөн жок. Бишкекте жол, суу, газ, канализация көйгөйлөрү барган сайын оорлошо баштады. Демек, жаңы шаар куруу маселеси курч турган маселелердин бири болууга тийиш. Андай көйгөйлөрдү жеңилдетүүнүн ордуна баш калаада орунсуз аткарылган иштер арбын. Көптөгөн көчөлөрдө
бак дарактар кыйылып жоголууда. Ел бул шаар башчыларынын бизнеси болуп калды. Кыркылган бактарды пайдаланып жыгач буюмдарды чыгарган цехтерди иштетип, пайда көрүп жатышат. Жана сырттан кымбат көчөт алып келип отургузуп пайда көрүүдө деп кеп кылууда. Урматтуу Ашылбек Мойдонович, шаар башчыларынын ушундай бүдөмүк ой жараткан иштерге жол бербей, элдин кызыгы үчүн иш-аракеттер жүргүзүшкө туура болот. Шаарыбыз күндөн күнгө өсүп баратат. Жаңы үйлөр, имараттар курулуп, шаардын көркүнө көрк кошууда. Бирок бул мунун терс жагы дагы бар. Себеби шаардын инфраструктурасы мындай сандагы имараттарды курууга ылайыкташтырылган эмес. Менин оюмча, бул жагдайдан чыгуу үчүн бир нече жыл мурун көтөрүлгөн талкууга кызуу талкууланган Бишкектин жанына жаңы шаар куруу маселеси долбоорун кайрадан карап чыгуу керек да. Депутаттардын ой пикирлерин угуп, тиешелүү тапшырмаларды берген төрага Тогуз-Тороо окуясы боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи. Мен Сапар Жумакадыровичке кайрылып кетет элем. Ушул иштерге тиешелүү болгон мамлекеттик чиновниктердин ишин карасын. Ушуга чейин ушу деңгээлге жектирип койгон. Мен ошондой эле тийиштүү комитетке да протоколдук тапшырма берем өзүм атыман. Кийинки отурумда комитеттик каралып ушул маселе. Андан кийин жогорку кеңештин залына маалымат катарында чыксын. Транспорт, архитектура жана курулуш комитети дагы өкмөттүн өткөн жылдагы аткарган иштерин жактырды. Курулуш тармагындагы аткаруу бийлигинин көрүнүктүү иштери түндүк түштүк жарыш жолу, Ош, Баткен, Исфана сындуу стратегиялык маанидеги жолдордун салынышын болууда. Маалым болгондой, отчеттик жылда 100гө чукул социалдык объекттер курулуп бүткөн жана 350 чакырымдай жолго асфальт басылган. Негизги объекттер боюнча 63,8 км асфальт бетон төшөлгөн, гравий менен 13 км узундуктагы жол жана 5 көпүрө курулган. Мындан тышкары райондун борборлорунун көчөлөрүн оңдоо боюнча 108,4 км асфальт бетон төшөлгөн. Отчетту уккан депутаттар жылыштар бар экенин белгилеп, бирок калктын ишеним индекси боюнча негизги министрликтер артка кеткенин айтты. 35 бетте өзүңөр жакшынакай кылып мактапсыңар, элди камсыз кыла турган, эл жөнүндө ойлой турган министрликтериңиз бүт бардыгы начарлап кетиптир да. Мына мен сизге ошол жерден эле окуп берейин. Ички иштер министрлиги начарлады 2%, финансы министрлиги 1%. Ошо министрликтердин ишине эл баа берсин деп чыгарылган да булчу. Туура. Аны ачык айкын буну интернетке көрүп, ошол министрликте иштеген кызматкерлер, ошол министрликтин башчылары өзүнө өзү баа берип, эмдиги жылы ошону мындай оңдоп кеткенге аракет кылуу үчүн мындай түзүлгөн да. Сырттан келген карыздардын жарымынан көбү жол курууга кетип жаткандыктан эл өкүлдөрүнүн өзгөчө транспорт министрлигине суроолору көп болду. Туннелде азыр бир сөз чыгып атат, туннелди казууга болбойт окшойт, ошол жакта аябай катуу проблема чыгып атат деп. Бул жерде чындыгында проблема бар, бирок проблема чечиле турган проблема. Ал жерде материал түштүк жагынан жана казылып аткандагы материал жумшак жанагы галечный чыгып калды, бирок ал жумуштун ылдамдыгын гана төмөндөтөт, бирок анын сапатында эч кандай немеси жок. Бул Осо Лонхай деген фирма подрядчиктерге такыр акча төлөбөй атыптыр да. Мен билем, Минфинден акча бөлүнүп, Минтранс болгон тыйындаларга берип атышат. Алар болсо алар менен эсептешпей, ушу азыр көптөгөн биздин Кыргызстандын фирмалары, ошол субподрядчиктер, ошол Лонхай фирманын жетекчилеринин аркасынан кууп жүрүшөт азыр. Май айынын 15-не чейин толугу менен ошол жанакы субподрядчиктерге акчасын кайрып берүү боюнча тапшырмаларды бердик. Жергиликтүү ишкерлерге 210 миллион сом төгөрөгүндө карызы бар. Унаа жолдору жасалып жатканы менен аба жолдорундагы проблемалар чечилбей келүүдө. Нам надо полноценно задействовать авиацию. С дальних регионов, особенно с Баткена, чтобы добраться до Бишкека, 25-30 часов едут автомобили. Жыйын соңунда тармактык комитет сунуш пикирлери менен өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапты.
Бүгүнкү күндө жол транспорт кырсыгынан каза болгондордун саны Бишкек, Ош, Торугарт, Ысык-Көл трассаларында көбөйүп жатыптыр. Жол кырсыгын азайтууга мерчемделген коопсуз шаар долбоору тууралуу иш кандай жүрүүдө? Кененирээк кийинки материалда. Тармактык комитетте өкмөттүн өткөн жылдагы аткарган иштери тууралуу премьер-министрдин отчету каралды. Жыйында вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев баяндама жасады. 2017 жылы республика боюнча 27706 кылмыш катталган. Салыштырмалуу 2016 жылы 27481, бул ошол отчеттук периодто ушул мезгилине салыштырганда 0,8% аз. Жыйын жүрүшүндө өткөн жылы өлкө боюнча 7 чукул жол транспорт кырсыктары болгондугу, анын кесепетинен 1000ге жакын адам каза тапкандыгы айтылды. Балдар катышкан жол транспорт кырсыктары 1432 факты болду. Бул 2016 жылга салыштырганда 3,5% аз. Кырсыктарды азайтуу максатында коопсуз шаар долбоору дебилгеси көтөрүлгөн. Бирок анын көп жылдан бери ишке ашпай келе жаткандыгы сынга кабылды. Ал боюнча соттук чечимдер дагы бар. Мындай долбоорду иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бермек. Каерде кирди? Кандай болот? ТОсу кандай болот? Бишкекте жана өз убагында 6 жыл мурун кирип атканда. Ал жерде Бишкек шаары, Ош шаары, Бишкек Каракол жолу, Бишкек Ош эл аралык жолдор бар болчу. Бүгүнкү ТОдо сиздер жана миллиард каражатты кандай техникалык негиздеме менен коюп атасыздар? Комитетте жол кырсыктарынан башка дагы укук тартиби жаатындагы коопсуздук маселелери дагы козголду. Азыр ким айтып берилат? МВД кайсы жактан акчаны алып кантип иштеп атат? Бүгүн поступление организованной преступности, финансовые потоки организованной преступности, преступной группы, организованное сообщество. Өткөндө мен Финполициядан сурасам, Финполицияда билбейт. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров учурда Камчы Көлбаев менен Улан Токтосуновдун уюшкан кылмыштуу тобу бар экендигин айтты. Мындан тышкары уюшкан кылмыштуу топтун 527 мүчөсү каттоого алынганын ырастап, алардын 241 жоопко тартылгандыгын белгиледи. Депутат Искендер Матраимов кылмышка шектүүлөр боюнча ички иштер органдары тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын жыйынтыктары кандай болуп жаткандыгына кызыкты. Реформаны бүгүнкү күндөгү биздин ошо Кыргызстандагы реформанын жүрүшүндөгү ошо реформа керек беле же керек эмес беле? 6 служба түскөндөн бери, булар өздөрүнчө баягы самостоятельный болгондон бери азырынча жанагы биз укрытиядан баш тартып атабыз да. Укрытие преступления дегендерчи. Реалдуу жанагы встречное заявление, тосмо арыздар менен бүтүп калган, биздин жарандарга арыз менен кайрылбагандар, биз өзүбүз кайра встречный кылып туруп текшерип туруп, ошон үчүн баягы азыр РОС кетет да, регистрациячы, преступлениячы. Тергөө мурункудай жок, опер менен жана тергөөчүлөр экөө мындай связка болуп иштегенгечи. Отурумдун соңунда укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин депутаттары бир катар сунуштарды берүү менен өкмөттүн жасаган иштерин колдоп беришти. Жогорку кеңеш өкмөттүн аппарат жетекчилигине Мурат Мукамбетовду жана Юстиция министрлигине Айнур Абдылдаеванын талапкерлигин жактырды. Сапар Исаков тарабынан сунушталган талапкерлерди парламент колдоп, бул тууралуу жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Депутаттар өкмөт мүчөлүгүнө сунушталып жаткан талапкерлерди өз милдетине жоопкерчилик менен карап, мыйзам долбоорлорун тыкыр даярдоого, алардын сапатын жогорулатууга, бул багытта Кыргыз парламенти менен биргелешип иш алып барууга тийиш экенин белгилешти. Ал эми премьер-министрди кадр тандоо маселесине, алардын адистик деңгээлине өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Парламенттин бюджет жана финансы комитети тарабынан даярдалып жаткан жогорку кеңештин бюджеттик резолюциясынын долбоору талкууланды. Ага депутаттар өкмөттүк жана бейөкмөт эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Белгилей кетсек, бюджеттик резолюция бул 3 жылга карата республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда өкмөт үчүн багыт болуп саналат. Иш-чараны Бириккен Улуттар уюмунун жарандардын катышуусу менен күчтүү парламенттик демократия долбоору колдоодо. Бул коомдук талкуунун негизги максаты алдыдагы экономикалык кырдаалдын келечегин, фискалдык саясаттын негизги багыттарын, республикалык бюджеттин артыкчылыктарын тактоого коомчулуктун өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдардан сунуштарды топтоо.
Депутаттардын бир тобу бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын көпчүлүк студенттери окубай эле акча менен сессияларын бүтүрүп жаткандыгын көтөрүп келишет. Ошондуктан депутат Алтынай Өмүрбекова билим берүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп, анын концепциясы парламентте колдоо тапты. Мыйзамда жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн билим деңгээлин көз карандысыз баалоо, окутуу усулун бекемдөө, жоопкерчиликти күчөтүү каралууда. Чынында эле акыркы убактарда жогорку билимге ээ болду деген бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээли көп суроолорду жаратууда. Айрым бир жогорку окуу жайлардын студенттери аудиториялардын босогосун аттабай бүтүп кеткен фактылар кездешет. Студенттерди окутууга агай эжейлердин көңүл кош мамилеси туурасында да эл арасында кеңири айтылып жүрөт. Демек сунушталып жаткан мыйзам долбоору учур талабы. Эң негизги ой бул жерде жогорку кесиптик билим берүү тармагында бүтүрүүчүлөр окууну бүтүргөндө бардык бирдиктүү тест түрлөөдөн өтүү. Биз жазып атабыз, ошол tesттен 50%дан ашык бүтүрүүчүлөр tesттин жанагы деңгээлине жооп бербесе, ошондой окуу жайдын лицензиясы дагы чектетилсин деп ошондой өзгөрүүлөрдү киргизип жатабыз. Айрым бир окуу жайларын өздөрү окутуп бүтүргөн студенттердин билим деңгээлин тестирлөө аркылуу аныктоо менен жабуу. Тестирлөөдөн өтпөгөн бүтүрүүчүлөргө диплом бербөө өңдүү чаралар көрүлүүгө тийиш. Албетте дипломго таасир тийүү керек. Эгерде тапшырылбаса, анда диплом бербөө ыйгарбоо керек. Экинчиси, жана кыз айткандай, аябай жоопкерчилиги чындыгында көтөрүлөт. Бул студенттердин дагы жана ошол мугалим составындагы. Ошондуктан 50% деген дагы эми 70-80% десе бул аша чапкандык болуп калат. Ошондуктан мен ойлойм, жок дегенде 50 эмес 60% эгер студенттер тапшырылбаса, анда ошол окуу жайын жабууга эме чыгат да, ошол 60% деген мен сунушталат элем. Жогорку окуу жайларынын рейтинги боюнча башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандын жогорку окуу жайлары канчанчы орунда турат? Эл аралык деңгээлде дегеле эске алынган жагдайлар барбы? Бул жана СНГ мамлекеттеринин арасында канчанчы орунда турабыз? Кайсы университеттер кайсы рейтингде турат? Жана эл аралык рейтингтерде биз канчанчы орундарда алабыз? Биздин кайсы университеттер эл аралык рейтингге кирген? Кээ бир университеттер бар, атайын баягында эл аралык рейтингтерге кайсы бир программалар боюнча катышып, белгилүү орунга ээ болгон учурлар бар. Ал эми жалпы баягы дүйнөлүк белгилүү рейтингтерде бул боюнча маселе жок. Билим берүүнүн сапатынын төмөн болуп жатканы жаш кадрларды даярдоого да доо кетирип жатат. Демек сапатка карата болгон аракет колдоого алынышы керек. Билимдин деңгээли болсо, келечекте кадр болот. Кадр таза болуп, билимди болсо, мамлекет өнүгөт. Мына ошонго кошкон бул мындай бир түрткү болот. Ошондуктан колдоп берели, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзамдын арты менен окуу жайларын чалгы менен чапкандай жоюп салууга да болбойт. Таасир этүүнүн жолдорун акырындык менен киргизүү керек деген да депутаттар болушту. Акырындан кетсек жакшы болот дейм да. Бул сразу эле баягы 50%, 60% көчөдө калса, бул жакшы жыйынтык бербей калабы деген ойдо да. Мен ошону бир эске алып койсоңуздар жакшы болмок. Бүгүнкү күнү мына 32 мамлекеттик жогору окуу жай, анан 21 жанагы жеке менчик болуп атат. Анан биз ойлоп атабыз, ошол мамлекеттен кеткен 32 вузга акчаны балким жакшылап, бир 15 калса, бирок ошолорду толук кандуу каржылап, ошол эле саясий мектептер ачылып ошол жерде бир мындай действительно бул жогору окуу жай деген наамга мындай ээ боло тургандай болсо экен. Мына ушул өңдүү талкуудан кийин депутаттар мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Окуучуларга сабак учурунда смартфондорду колдонууга тыюу салып, республика боюнча мектептерде бирдиктүү формага өткөрүү керек. Бул демилгени көтөргөн депутат Махабат Мавлянова атайын Бишкектеги мектептерге да барып көрдү. Маселен, депутат барып көргөн Бишкектеги номер 6 мектепте эле эки башка форма кийишет. Башталгыч класстардын окуучулары кочкул кызыл түстөгү костюм, ал эми жогорку класстар карамтыл көк түстө кийүүгө тийиш. Кээ бир мектептерде ак кара кийсе, дагы башкасында боз түстөгү форма кийүү кабыл алынган. Махабат Мавлянова республика боюнча мектептерде бирдиктүү форма кийүүнү сунуш кылууда. Жеке болобу же мамлекеттик болобу, ушул жалпы билим берүү уюмдарындагы окуган мектептердин окуган балдардын кийими бирдей болсун деп, бир өңдөө, бир фасондоо керек болсо, себеби булардын биринчи коопсуздугу дагы аябай маанилүү маселе. Биз жолдордо мына көп учурлар болуп атат, жаш ошо мектептин окуучуларын машинага айдап сүзүп кеткен учурлар болуп атат. Анан ошол мектеп окуучуларына аярлуу мамиле жасаш үчүн ошол кийимден да ажыратып билсе болот да. Экинчи,
ошо рыноктагы ошол адаптация болушат да, ошондой базарда ата энелер кыйналып бир кандайдыр тигүүчү компанияны таап аларга өзүнчө форма модель жасатпай эле материал издебей эле ошол бир эле өңдөгү бир эле материалдагы бүт базарларда магазиндерде сатылып калат да. У кого есть телефоны? У всех смартфоны, да? Да. Или у кого-то есть попроще? Кнопочные. Кнопочные. У кого есть? Вот правильно. Зато никто не заберет. Безопасно. Бул орто звенодагы 7-чи класстын окуучулары. Дээрлик баары көп функциялуу смартфондорду көтөрүшөт. Эгер бир тыюу салсак, кнопочный жөнөкөй телефондорду көтөрүп жүрүшүп алат, албетте, ата энеси менен байланышка чыкканда коопсуздук үчүн. Бирок көбүнчө көңүлү сабакка бурулуп, ошол балдардын жакшы окуусунун жыйынтыгы дагы жогорулайт, ошо билим берүү тармагында дагы эффектүүлүгү жогорулайт. Жана балдардын жанагы жаман интернеттеги тескери көрүнүштөргө дагы азыраак жок дегенде ошо мектеп учурунда аларга мындай досуп болбойт да. Педагогдор дагы смартфондорду мектепте колдонууга тыюу салууну жан дили менен колдойт. Номер 6 билим берүү комплексинин мугалими Людмила Вайтышина терең билим алууга телефондор терс таасирин тийгизип жатканын жашырбайт. Анткени азыркы балдар башын иштетпестен тапшырмалардын даяр жообун интернеттен көчүрүп алууга маш болуп калган. Зыяны көп эле. Мисалы үчүн алек болуп ойноп жүрөт. Бул дайыма эле теге сабак учурунда бул сабак боюнча деле колдонбойт да. Булар болсо келишет, Wi-Fi'ды бирөө коет, бирөө жасаса, андан кийин бүт баарына шпаргалка сыяктуу жиберип атышпайбы? Бүт баары көчүрөт дагы жакшынакай болуп 5 алып атат. Текшерип отурганда байкасаң бүт баары бирдей да. Каталары да бир, маанилери да бир. Анан кандайча булар ойлору да бир болуп калдыбы? Мындай таң каласың да. Анан кийин акырын байланыштырсаң, ошол телефондон баары көчүрүп алышат экен да, көрсөтчү. Биз аны болсо кийин чечип калдык. Анан негизи мындай контролдук иш болуп калганда же ушундай биремелерде чогултуп алсак болот дегендейди. Бирок эми ар бир бала бул менин жекече менчик телефонум эмне себептен аласыңар деп да каршы чыгып атышат. Андай укугуңар жок деп атышат. Мындан тышкары жогорку класстын окуучу кыздарына мектепке ашыкча боенуп келүүгө, тырмактарын өстүрүүгө тыюу салууну эл өкүлү эп көрүүдө. Окуучу кыздын ою окууда гана болушу керек деген ниет. Жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусундагы эл аралык жаңылыктарга көңүл буруңуздар. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асель Кодуранова баштаган депутаттык делегация Россия Федерациясынын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Баарлашууда тараптар эки тараптуу иш алып баруунун натыйжалары кызматташтыкты мындан ары дагы арттырып чыңдоонун жолдорун карашты. Россия менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш катары биргеликте иштерди жүргүзүп жатканы дагы белгиленди. Ошондой эле парламентчилер Санкт-Петербург шаарында уюштурулган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйынында болду. Отурумдун алкагында түзүлгөн уюм тарабынан өткөн жылы жасалган иштер талкууланып, уюмдун кийинки жылга карата иш планы жана каржылык коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайларга каршы күрөшүү маселелери каралды. Думаю, что у нас очень много будет точек совместной работы. Депутаттар Өзбекстан Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын өкүлдөрү менен да жолугушту. Сүйлөшүүдө кыргыз-өзбек кызматташтыгынын учурдагы абалы талкууга алынып, ар тараптуу байланыштарды арттыруу, анын ичинде парламенттер ортосундагы алакаларды өрчүтүү маселелери талкууланды. Одним из первых приоритетных направлений дружественных отношений между нашими братскими республиками, в том числе и с Киргизской республикой. 9 өлкөнүн парламенттери мүчөлүк кылган парламенттер аралык ассамблеясынын 47-чи пленардык жыйынына да катышты. Ассамблеянын аталган жыйынына байкоочу катары Түркменистандын, Афганистандын мыйзам чыгаруу органдарынын жетекчилери жана Өзбекстан парламентинин өкүлдөрү чакырылган. Жыйында бир катар мыйзамдын долбоорлору талкууланды. Анын ичинде маданият, Фемида өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин арттыруу, мектепке чейинки билим берүү, студенттик бирикмелердин ишмердүүлүгү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жана башка тармактарга тиешелүү модельдик мыйзамдар боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Мира и дружбы между народами средств кинематограф. Ал эми депутат Акылбек Жамангулов Жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын 11-чи жыйынына катышты. Акылбек Жамангуловдун жетекчилиги менен өткөн жыйында бир катар маселелер талкууланды. Анын ичинде ыктыярчылыкты өнүктүрүү боюнча Россиянын тажрыйбасы, парламенттеги жаштардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу жана жөнгө салуу боюнча сунуштар каралып,
тиешелүү токтомдор кабыл алынды. Ассамблеянын координатору депутат Акылбек Жамангулов жаштар чоң күчкө ээ экенин белгилеп, мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүндө алардын жигердүүлүгүн арттыруу зарылчылыгына токтолду. Ошондой эле тыгыз кызматташтыкты арттырып, жаштар тарабынан демилгеленген долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга болорун кошумчалады. Сегодня молодежная ассамблея является авторитетной международной парламентской площадкой, которая создает уникальные условия для диалога молодых парламентариев. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Таврия сарайында уюштурулган кыргыз сүрөтчү скульпторлорунун көргөзмөсүнө барышты. Белгилей кетсек, быйылкы жыл КМШда маданият жылы деп жарыяланган. Кыргызстандын жылуу шамалы аталышындагы бул көргөзмөдө Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргызстандык мекендештер Тамила Маматова менен Таалайбек Мусурманкуловдун эмгектери коюлган. Мы открыли выставку наших крымских художников. Вы можете, она открыта будет в течение этой недели, вы можете ознакомиться и посмотреть эти работы. Это молодые художники наши. Еще я хочу вам сказать, что у нас в Кыргызстане в сентябре этого года пройдет очень крупный международный культурный проект. Это Всемирные игры кочевников. И я, пользуясь случаем, хочу пригласить уважаемых глав парламентов при СНГ, стран-участниц МПА СНГ, принять участие в качестве почетных гостей на этом мероприятии. Это будет очень грандиозное, зрелищное мероприятие. Өкмөт тарабынан жакында эле сунушталган ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы депутаттар арасында эле эмес, бизнес чөйрөсүндө да кызуу талкуу жаратууда. Ушуга байланыштуу Жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча кеңеш Соода өнөр-жай палатасы менен биргеликте кереге кеңеш уюштурду. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзамына өкмөт тарабынан сунушталып жаткан өзгөртүүлөр бизнести өнүктүрүүгө тоскоол боло турган. Мыйзамдардын сапаттуу кабыл алынышына кедергисин тийгизе турган долбоор болгону калды деп коңгуроо кагышууда. Өкмөт сунуштаган долбоордо мыйзам долбоорун талкуулоону 30 күндөн 15 күнгө кыскартуу белгиленген. Коомдук талкууга 30 күндөн бүгүнкү мыйзамда болгон норманын ичинде 30 күн берилет. Жаңы долбоордо 15 күнгө чейин кыскартылган. Бул бир. Мен ошол айтып кетейин, өнүккөн мамлекеттерде 6 айга чейин созулган бир мөөнөт берилет. Талкууга себеби дегенде ар бир мыйзам бул чынында аябай маанилүү нерсе. Бизнес чөйрөсүнүн тынчын алып жаткан бул долбоордо ар бир министрлик өзү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуусуна жол ачкан норма киргизилип жаткан. Мурда дал ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып министрликтер бизнес чөйрөсүнө кысым көрсөтүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келген фактылары болгон. Мисалы, Министерство транспорта мурун өкмөттүн деңгээлинде жана весогабаритный контроль боюнча чоң талкуулар болуп, алардын четин бизде парламентте да угуп, бизнесте угуп, баары ошентип кабыл алынып атат азырчы. А бул болсо жөн эле Минтранспорттун министринин колуна берип коелу дейт да. Ал өзү каалагандай жаза берсин дейт. Биз мындан өткөнбүз. Bir министр келет, акчалат, билесиздер, машиналерден, жүк ташуучу машиналерден. Bir министр келет, аны көбөйтөт. Bir министр келип, мен албайм дейт. Биз андай башаламандыктын баарынан өткөнбүз да. Биз кайра мындай башаламандыкка жол бербешибиз керек. Артка барбашыбыз керек. Тем более өкмөт жыл сайын алмашып отуруп 30-чу өкмөт деп атабызбы, 29-чу өкмөт деп атабыз. Анан ар бир келген өкмөттүн мүчөсү, министр өзү каалагандай мен укуктук ченемдик актыларды кабыл алам деп умтулат да. Анан мындай акыбал биздин бизнес чөйрөсүнүн экономикасына туура эмес таасирин бергендиктен, алар ыңгайлуу шарт түзбөй эле кайра аларды байкуштар жүдөтө турган болгондуктан мен каршымында өзүмдүн коллегаларымды ошого чакырам. Сунушталып жаткан долбоордогу ишкерлерди чоочутуп жаткан дагы бир норма. Кабыл алына турган мыйзамдарды өкмөт кааласа регулятивдик таасир этүү анализинен өткөрөт. Кааласа өткөрбөйт деген норма. Тегерек столдун катышуучуларынын айтканына караганда буга жол берүүгө болбойт. Бул биринчиден кабыл алына турган мыйзамдардын сапатына доо кетирет. Экинчиден бири экинчисине карама-каршы келген мыйзамдар кабыл алынып калышы толугу ыктымал. Бул жерде бүгүн уктук, бизнестин бардык өкүлдөрү буга каршы экен. Анткени бул кайра ошол бизнесте буга чейин путтоочулар көбөйүп аткан, ошону эле кайра көбөйтүү жолдору бар экен да. Экинчиден бай анализ кылыш керек. Эгер кандайдыр бир мыйзам ишкертүүлүккө тоскоол боло турган нормалар болсо, аны сөзсүз анализ кылыш керек. Ошо анализди жокко чыгарып алышат да, бул туура эмес нерсе.
Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта 60+ деп аталган чуркоо марафону өттү. Анда жашы 60-тан өткөн жөөгүлүк чоң аталар менен чоң энелер чуркап жарышты. Катышуучулар эркектер жана аялдар болуп бөлүнүп, 500 жана 1000 метр аралыкка чуркады. Мааракеге биринчи келгендерге 5000 сомдон, экинчи орунга 3000 сомдон акчалай сыйлык жана сертификаттар берилди. Ошондой эле ар бир катышуучуга кол чатырлар белекке ыйгарылды. Спорттук иш-чара Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев жана Тең мүмкүнчүлүктөр деген социалдык борбордун көмөгү менен уюштурулду. Алдыда кандай саясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эгерде сизди такталган маалыматтар кызыктырса, анда Кеңеш KG сайтына кирип кабардар болуп турууга чакырабыз. Facebook, YouTube каналыбыздан дагы маалымат алып турууну унутпаңыздар. Студияда кызматыңыздарда мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Жакшы калыңыздар.